Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Маркум Асанбек Өмүралиев өмүрүндө чогулткан билимин тажрыйбасын Нарын облусунун курулуш тармагынын өнүгүүсүнө арнады. Анын жетекчилиги алдында райондук, облустук, республикалык деңгээлдеги ири курулуштар бүткөрүлгөн. Ал мамлекет үчүн мээнет кылууну бул баарына эле буйруй бербеген бакыт деп түшүнчү. Нарын облусундагы жолдордун курулушуна көп өмүр бою катышкан. Андан кийин эң чоң жетишкени бул биздин Торгарттын Кытай менен Кыргызстандын чек арасында Торгарт чек ара пунктун баягы комплексин курдурган бул. Комплекс бул авиастал комплекс дагы ошо Москва аркылуу проект бекитилип келип, анан ошо жактырылып, анан ошону курганда ошол прораб болуп куруп, ошол жылы биз эгемендүүлүк жаңыдан ала баштаганда бүтүп, анан ошо комплексте биринчи президент Аскар Акаев барып ачкан. Анан ошондо биздин куруучулардын арасынан биринчилерден болуп Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу деген наамды алган да. Өзү жашап турган Нарын шаарындагы көйгөйлөрдү көтөрүп, алардын чечилишине салым кошуу үчүн 2 ирет Нарын шаардык кеңешинин депутаты болгон. Калыс көз карашы, чынчыл мамилеси менен эл өкүлү катары да милдетин татыктуу аркалаган. 2008 жылдан 2012 жылга чейин шаардык кеңештин депутаты болуп иштедик. Андан мурун как жетекчи катары билчүмүн. Ушу Асекем өзүмдө өскөгө деп, эл үчүн чуркаган адам эле да. Ушундай адамгерчилиги бийик, теңдессиз, кичпейил, жетекчи катары ушу улуу адам аябай. Өзүнүн ишин так билген. Анан шаардык кеңеш иштегенде мэриядан баштап шаардык жетекчилерге чейин шаардын көйгөйүн, райондун көйгөйүн алаканга салгандай билчү. Жакшы уул асмандагы жылдыз деп кыргыз жөн айтпайт. Андай уулдар эл жүгүн сыймык менен көтөрүп, ага тууганга да арка жөлөк, мыкты өмүрлүк жар, камкор ата катарында из калтырат. Достчулукта дагы, иште дагы, өндүрүштө дагы, адамгерчилик мамиледе дагы бул кишинин мамилеси абдан жогору эле. Бардык улуу менен, кичүү менен дагы мамилеси мыкты эле. Улууга урмат, кичүүгө сый көрсөткөн. Бүгүнкү күндөгү кыргыз баласынын, кыргыз улутундагы ушу бир интеллигенттердин арасынан өтө сапаттуу жигиттердин бири эле. Адамга эч качан катуу айтпаган, урушканды мындай коюңуз. Адамга катуу айтпаган, ушундай үлбүрөгөн, жибектей созулган жигит болчу. Мамлекетибиз өзүнүн куруучусунан, шаарыбыз өзүнүн мыкты инсанынан. Бүгүн маркум Асанбек Өмүралиев 73 жаш курагында акыркы сапарына узады.